Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Биз бүгүн адабият сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен өтө турган темабыз жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Чыпалак бала» жомогу болмокчу. Адегенде жомоктун автору Чыңгыз Айтматов жөнүндө билип алалы. Кыргызстандын залкарулуу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрында туулган. 1952 жылдан баштап анын Ашым, газетчи Дзюдо, Кайракта, Сыпайчы, Ак Жаан, Түнкү Сугат, Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовго анын дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган Жамиля повести дүйнөлүк атактан калып келген. 1963 жылы Тоолор жана талаалар баяны жыйнагы үчүн Айтматов Ленин сыйлыгына татыктуу болду. Жазуучунун чыгармалары анын 60-80 жылдарындагы Бетме-бет, Кызыл жалжалым, Бото көз, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаны барым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турнал, Теңиз бойлой жоткон ала дөбөт повести, Кылым каартар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда романдары маданий маанидеги дүйнөлүк окуяга айланып, Чыңгыз Айтматовду 20-жүз-жылдыктын акырындагы, 21-жүз-жылдыктын башталышындагы залкар жазуучулардын бир рухий турмушундагы эң татаал абалда чагылдырууга жөндөм шыгы жеткен сүрөткер катары таанытты. Анда эмесе балдар, мен силерге «Чыпалак бала» жомогун айтып берейин. Бар экен, жок экен. Бир кемпир чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Чыпалак деген бала чыпалактай эле болгон экен. Чыпалак балтыркандын жалбырагында көкөлөп уктап жатса, ошол жерде оттоп жүргөн төө жалбырак менен кошо аймап коюптур. Төө жутканын билбейт, кепшегенин билет деп ошондон улам айтылган тура булдура. Чыпалак төөнүн ичинен чыңырып жардам сурайт. Аны уккан Набышка төөнүн курсагын жара тартып, баланы куткарып калыптыр. Анан бир күнү желип жортуп келатып, карышкыр Чыпалакка жолугуп калат. «Кедең деген сен кимсиң? Жалмап жеп коеюнбу?» дейт карышкыр. «Кой антпе» дейт